Абдурахман Хаджи Муртазалиев Кыргызстандагы Jiu-Jitsu федерациясынын президенти. Аталган спортту өлкөбүздө өнүктүрүүнүн жолун таап, бүгүнкү күндө жаштарды машыктырып келет. Мындан бир канча жыл мурун улуу агасы Муртазали Муртазалиев экөө Кыргызстанда Jiu-Jitsu спортун жандантышкан. Здесь не было джиу-джитсу, и вот с тех пор у нас зародилась идея открыть секцию джиу-джитсу здесь, в Киргизии. Кыргызстанда jiu-jitsu боюнча секцияны биз улуу агам экөөбүз ачканбыз. Франциядан машыктыруучуну чакырып, Малайзиядан агамдын досу Күрөн Курдун ээси болчу. 2013-жылы 2 ай биз менен машыгып, команда чогултууга жардам берген. Ал кеткенден кийин биз өзүбүз YouTube'дан жаңы техникаларды үйрөнүп, кечинде балдарга көргөзчүбүз. Олуттуу машыгууларды өткөрүү үчүн Бразилиядан жаңы машыктыруучу таап, 2015-жылга чейин ал машыктырып, jiu-jitsuну жандандырганбыз. Бүгүнкү күндө улуу агам экөөбүз кезек-кезеги менен мелдештерге катышып, балдарды катыштырып, өнүгүп өсүп келебиз. Экөөбүз бири-бирибизге машыктыруучубуз. Мы как-то старались и сами учились, и ребятам показывали новую технику. Спортчу Нур-Султан шаарында өткөн дүйнөлүк чемпионатка дал ушул залда даярдык көргөн. Анын күнү-түнү машыккан эмгегинин акыбети кайтып, грэпплинг боюнча дүйнө жүзүндө 84 килограмм салмактагылар арасында биринчи болду. Бирок аны дүйнө чемпионундай тосуп алуу болгон жок деген спорт сүйүүчүлөрүнүн нааразычылыгы социалдык түйүндөрдө тараган эле. Бул боюнча чемпион оюн мындайча билдирди. Элементарно мы не прилетели в аэропорт Манас. Биринчиден биз Манас аэропортуна учуп келген жокпуз. Биз Кордайга келдик. Бирок менин досторум, жакындарым чегарада салюттарды атып, 20дай киши мыкты тосуп алышты. Мени кантип тосуп алгандарын биз эч кайда чыгарган жокпуз. Балким ошондуктан көпчүлүгүндө ушундай суроо жаралды окшойт. Мени эч ким чакырган жок дегенге бул туура эмес маалымат. Мени спорт министри кечээ эле кабыл алды. Жогорку кеңештин спикери Саат Ыйгарды. Ал эми Айсулуу Тыныбековага кылгандай көңүл буруу болгон жок дегенге. Айсулуу ал олимпиадалык оюндарына кирген спорт түрү боюнча жеңүүчү болду. Ал эми экөөбүздүн спорт түрлөрү тууралуу айта турган болсок, эркин күрөштө атаандаштар күчтүү грэпплингке караганда. Айсулууну татыктуу тосуп алышты. Вообще нет внимания, ничего. Мне многие звонили, поздравляли. Каарманыбыз jiu-jitsu боюнча Күрөн Курдун ээси. Балдарды туура эмес жолго түшүүдөн сактап калуу анын спорттогу башкы максаттарынын бири. Jiu-jitsu менен грэпплинг окшош спорт болгону эрежелери ар түрдүү. Муртазалиев jiu-jitsu боюнча 2017-жылы Азия биринчилигинин чемпиону, ошол эле жылы жабык мекемедеги Азияда оюндарынын чемпиону жана башка алтын жана күмүш медалдардын ээси. Спорттун арты менен көптөгөн өлкөлөргө барып, дүйнөлүк спорт ареналарында өзүн көрсөткөн. Бирок мелдештерге катышып, биринчи орундарды багындыруу жашоодогу башкы максатым эмес дейт спортчу. Я готовлюсь на азиатские игры на 2018 год. 2018-жылкы Азияда оюндарына 4 жыл даярдандым. Ошол менен спортту карьерамдын чокусу деп ойлогом. Көп өлкөлөргө бардым, бирок кайда жүргөнүм маанилүү эмес. Мага спорттук мелдеш гана маанилүү болчу. Көрсө туура эмес кылчу экем. Мелдештер аягына чыгат, баары бүтөт. Ал эми көп жерди кыдырып көргөнүң эсиңде калат экен. Утпай калсам эмне болот? Ошондуктан мен азыр мелдештерди биринчи орунга койбойм. Жашоодон ырахат алып, спорт менен дагы өзүм үчүн гана машыгам. На чемпионат мира я взял билет, сразу в день соревнований я вернулся опять в Нью-Йорк, чтобы дальше продолжать тренировки, чтобы не терять времени, там даже на один день не остался, не посмотрел Колумбию. Настолько я жил этим днем, готовился на азиатские игры в Индонезии.